Кыргызстанда мас абалда унаа башкаргандарга жаза каталдаштырылды. Өзгөртүлгөн мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Эми мас абалда унаа башкаргандар 20 суткага чейин административдик камакка алынып, айдоочулук күбөлүктөн 12 жылга чейин ажыратылышы мүмкүн. Мындан сырткары дагы бир катар өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Жол кырсыгы адамдын ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү менен коштолсо, алкоголдук ичимдик ичкен айдоочунун күбөлүгү 3 жылга алынат. Өзүнө 80 миңден 100 миң сомго чейин айып пул салынат. Эгер оор жаракат келтирсе, 100 миң сомдон 200 миң сом өлчөмүндөгү айып пул салынат. Же айдоочулук укугун 3 жылдан 6 жылга токтотуу менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 5 жылдан 8 жылга эркиндигинен ажыратылат. Жана айдоочулук күбөлүгү 6 жылдан 9 жылга алынат. Мындан тышкары мас абалында рулга олтуруп, адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келтирген жол кырсыгына себеп болгон айдоочуларга өзүнчө жобо каралган. Адамдын ден соолугуна жеңил же оор жаракат келтирсе, 5 жылдан 8 жылга эркиндигинен ажыратылып, айдоочулук күбөлүгү 6 жылдан 9 жылга алынат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 8 жылдан 10 жылга эркиндигинен ажыратылат. Айдоочулук укугу 9 жылдан 12 жылга алынат. Ошондой эле ушул мыйзам менен мопеддерди жана электроскутерлерди милдеттүү түрдө каттоо киргизилди. Алардын ээлери А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алышы керек. Буга чейин мас абалында унаа башкаргандар үчүн жаза катаалдатылган болчу. Учурдагы мыйзамга ылайык, мас абалында унаа башкарган айдоочу 1 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратылып, эгер кайталап кармалса 7 суткага чейин административдик камакка алынчу. Айдоочулук күбөлүгү бар болуп туруп, мас абалда автоунаа башкарса, алардын айдоочулук күбөлүгүнөн 1 жылдык мөөнөткө ажыратуу, айдоочулук укугунан ажыратуу менен чектелет. Эгер айдоочулук күбөлүгү жок болуп туруп, автоунаа башкарса, анда аларды 3 суткадан 7 суткага чейин камак түрүнө алуу менен чектелет. Ошол эле учурда майып адамдар спирт ичимдигин ичип алып, айдоочулук күбөлүгү жок автоунаа башкарса, аларга 200 эсептик көрсөткүчү менен айып пул салынат. Эгер спирт ичимдигин ичип алып автоунаа башкарып, жол кырсыгына кабылган болсо, ал адамдарга 3 жыл мөөнөткө айдоо укугунан ажыратуу менен чектелет. Милициянын ардагери жазаларды катаалдатуу менен мас айдоочулардын санын азайтуу толук мүмкүн эмес дегенин билдирет. Анын айтымында, жазаларды катаалдатуу айрым учурларда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин коррупцияга аралашуусуна да шарт түзүшү ыктымал. Мас абалында кармап алдык. Буга мынча эмени лишать этсин правасын. Ана мынча штраф берсин деген менен оңолуп кетпейт. Бул кайра ошол ортодогу коррупционер адамдардын жем таштап берип атат. Биз канча жем кепил болобуз. Мына жолдо бараткан мас адамды кармап туруп, мен сени азыр оформить этип коем. 10 миң штраф төлөйсүң десе, адам да эмне кылайын десе 11 миң сом штрафты мага төлөсөң кете бересиң дейт ал. Бул ошол карапайым адамдын чөнтөгүнө болгон зыян. Мас абалында унаа башкаргандардын санын азайтуу жана жол кырсыктардын алдын алууда кадрдык саясат чоң роль ойнойт. Мындай пикирди ИИМдин ардагери Мухтар Исмаилов билдирүүдө. Анын айтымында, жетекчилик кызматтарга татыктуу кесипкөй кадрлар жетиштүү деңгээлде дайындалбай жатат. Сталин айтып келген, кандай тартип болгон. Кадров сөйлөшүп айтты. Азыркы биздин управление ГАИнин жетекчилигинде отургандар чыныгы профессионалдар, жол коргоочулары болгондо мынчалык даражада болбойт эле. Азыркы келген жетекчиси общем керек болсо түшүнүгү жок. Кадрды чечиш боюнча жердешчиликке жол берип атат, өкүл балачылыкка жол берип атат. Мына көрүп эле турабыз. Жалган десе любой жерде мен муну менен беттешкенге даярмын да. Bunun profesyonel emesliği bütün kelgenden beri 25-30% bu yol kırsığını köbeygöndüğü, jaş baldardın, adamdardın ölümünün köbeygöndüğü
bu ökündürбөй койбойт. Өлкө аймагында 29 майдан 4 июнга чейин 24985 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык 4691 унаа убактылуу айып короо жайына токтотулган. Эреже бузуулардын 1,45% же 362 айдоочу мас абалында унаа башкарганы аныкталган. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.